Экономика министрлиги өлкөдөгү ашыкча байгандар үчүн жаңы мүлк салыгы боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыкты. Ага ылайык жер үйдүн жана көп кабаттуу үйлөрдөгү батирдин аянты 200 чарчыдан асса төмөнүрөөк, 300 чарчыдан ашкан турак жайларга жогорулатылган суммада салык төлөйт. Андан сырткары жылы жаңы кымбат баалуу автоунааларга анын кыймылдаткыч көлөмү 3 кубтан асса, ага төлөмдөр 3 эсе жогорулап, жыл сайын 8100 сомдон төлөшү керек болот. Кирешеси бар адамдын кичине жогору болсо деген. Мисалы 5 жылга чейинки маселеде 90 тыйындан болсо, андан кийин эгерде 3 кубиктен ашкандарга биз ошо 2700 эмес 8100дөн ушак берген сунушту берип атабыз да. Мисалы турак жайдан деле 200 квадраттан баштап көбөйтүп баштасак деп 200 деген биздин оюбузда чоң деп коет. Азыр жанагы 1.35 деген неме менен ставканы эмес 8 кылып 2 эсе көтөрүп койсок дейт. Ошол эле. Министрликтен билдиргендей, турак жайга жана транспортко болгон учурдагы салык мыйзамы жокко чыгарылбайт. Азыркы төлөмдөргө ылайык ар бир унаасы жана үй мүлкү бар жарандар салык кызматынын бекитилген тарифи менен салык төлөп жатышат. Ош шаарында 150 метр квадраттан жогору метр квадраттарга алынат. Бул деген 150 метр квадраттан жогору канча метр квадрат болсо, ошол метр квадратка салык салынат. Ошону кайсы жылы курулган, кандай материалдан курулган, ошонун атайын белгиленген өлчөмдөгү баалары бар. Ал эми автоунааларга салык салуу, автоунанын кайсы жылы чыккан, онун двигатели, жолсу мотору канча ат күчүнө барабар, ошого жараша салык салынат. Экономикалык адистер өкмөт ашкере байлыкка салык салууда алардын өздөрү менен кеңешүүнү сунушташат. Кыргызстанда мал мүлкү көп, бизнеси чоң олигархтар, булар ишкерлер жана чоң кызматта олтургандар. Сунушталып жаткан мыйзам долбоору эң оболу аларга жакпоосу мүмкүн. Ошондуктан алар кат түрүндө өздөрүнүн сунуштарын бериши керек. Байлар көп төлөш керек дейт. Эгерде өтө сулуу, кооз жашаган келсе, төлөп кой деген бул принцип илгертен мына арабтарды карагыла, башкаларды карагыла чыгышта да өтө байлар зекет берип турат. Бизде андай жок да. Анча-мынча ооз ачырып коет, жолдосо депутатка шайланарда байлар байма-бай келип улак берип коет, же бир оюн өткөрүп коет, ушундай 1-2 келеден эт-бет, майда чүйдө берип коюп, ушундай элди көндүрүп, элдин психологиясын бузуп алганбыз. Бири-бирине бергенден көрө өкмөткө төлөй тургандай кылып, мына Роскош десе, Роскош ошондо туура аныктап туруп, туура багыттап мыйзам чегинде адилет эл менен кеңешип туруп чыгарса, албетте нааразычылык чыкпайт деп ойлойм. Адистердин көз карашында салыкка байланышкан мыйзамдар адамдардын жашоо турмушуна карап өзгөрүп туруусу мыйзам ченемдүү көрүнүш. Экономика министрлиги мүлк мыйзамынын долбоорун учурда башка министрликтер менен макулдашып жатат. Ал өкмөттүн кароосунан өткөн соң күзүндө жогорку кеңешке жиберилет. Арген Нуров, Талгат Акылбек уулу, Ош Бирим жаңылыктары.